Бүгүн 2026 жылдын 12 апрелинде кыргызстандык мушкер Раджавали Шайдулаев Япониянын Дельфигасында чемпиондук титулу 3-чү жолу катары менен ийгиликтүү коргоду. Ал Фукуока шаарында өткөн DTF IAS 13 турниринде беттешке чыкты. Анын атаандашы жапониялык Юта Куо болду. Бул беттеште 66 кг салмак категориясындагы чемпиондук титул коюлган. Шайдулаев кайрадан биринчи раундда нокаут менен жеңишке жетти. Калыс биринчи раунддун бүтүшүнө 45 секунд калганда беттешти токтотту. Шайдулаев чемпиондук титулду 2025 жылдын 4-майында жапониялык Клевер Кейкени 62 секундда жеңип алган. Ошол эле жылдын 8-сентябрында Россиялык Виктор Колесникти 33 секундда нокаутка жыккан. Ал эми 2025 жылдын 31 декабрында жапониялык Микуру Асакураны 2 мүнөт 54 секундда нокаут менен уткан. Ошентип Шайдулаев чемпиондук титулун буга чейин 3 жолу ийгиликтүү коргоп калды.